Салам достор. Ийгиликке кандай адам жетет? Ийгиликке амбициясы бар адам жетет. Амбиция деген эмне? Амбиция деген бул ийгиликке болгон чоң умтулуу, каалоо, аракет кылуу. Амбиция деген сөздү көп эле угасыңар, бирок кээ бирөө терең түшүнбөйт. Амбиция биздин жашоодо керекпи же кереги жокпу? Ооба, ийгиликке умтулуу жакшы. Бирок жөн эле кыялдануу менен амбициянын айырмасы бар. Көп адамдар бай болсом, кыйын болсом, сулуу болсом, ийгиликтүү болсом деп кыялданып жүрүп өмүр өтүп кетет. Амбициясы бар адам ошого кошумча дагы аракет жасаса, иштерман болсо, акылдуу болсо, өзүн өстүрсө, өнүктүрсө, ошол адам укмуштуудай бийиктикке жетет. Амбициянын плюстары да бар, минус жактары да бар. Мисалы, өтө күчтүү амбициясы бар адамдар, кыздар болобу, жигиттер болобу, ооба, аракеттенсе ийгиликке жетет. Бирок минусу да бар. Андай адамда тынч уйку жок. Элге окшоп күнүмдүк жашоонун жыргалын татып жашабайт. Келгиле кененирээк сүйлөшөлү. Амбициясы бар адамдар, бирок аракети жок адамдар, мисалы, айылда жашап атат, күнүгө мен президент болсом, мен бай болсом, мен олигарх болсом, мен миллионер болсом деп кыялданат, бирок эч бир аракет кылбайт. Кошумча жумуш иштебейт. Жантабашып акчасын топтоп күнүгө 100 сому болсо ошодон 10 сом өзүнчө коюп койбойт. Болгонун болгондой ичип жеп күнүмдүк жашоодо жашай берет. Эртерээк туруп оокатын кылбайт. Кечинде кечирээк жатып, окуп, өсүп, өнүкпөйт. Сулуу болом деген айым, мен сулуу болсом, диета кармаш керек эле деп ойлоп коет да, бирок кечинде бетин жууп жаткандан эринет. Тамак жегенде тамакты таңдабайт, диета жөндө түшүнүк албайт, окубайт, өнүкпөйт, өспөйт. 10 жолу отуруп тургандан эринет. Анан сулуу болсом деп кыялданып коет. Мындай адамдар жаш кезекте амбициялары күчтүү, же кийин деле амбициялары күчтүү, бирок колунан эчтеке келбегендиктен эрки жок адамдар, аракет кылбаган адамдар, ушулардан ичи тар, ичи күйдүү, жаман комментарий жазгандар, ушактагандар, жек көргөндөр, агрессияга толгондор чыгат. Анткени амбициясы бар, бирок ошол амбицияга жеттүү аракети жок. Эгерде амбициясы бар, кыялдары бар, каалоосу бар жана эрки күчтүү, жашоосундагы болгон жоопкерчиликти өзүнө алган билген адам болсо, амбиция бул эң чоң Кудайдан берилген белек. Анткени канча деген адам амбициясы жок жашайт. Мисалы, менин амбициям бар. Силер билген көрктүү мен деген адамдардын бүт баарынын амбициялары бар. Бирок бунун минусу да бар. Амбициясы бар адам жөн эле балдарын кучактап бактылуу боло албайт. Жөн эле тамак жасап, ашканадан аял катары, наным болсо, чайым болсо, чалым болсо, бактылуу болом деп жашай албайт. Амбиция дагы бул Кудайдан берилген бир сыноо. Өтө күчтүү амбиция дагы бул адамды тынч жашатпай турган, кыргызча айтканда көчүңдү чукулап турган ийне. Канча деген саясатчы, деги ушу бар, тоё деген элдер көп сурашат да. Эмне жетишпейт булар? Акча бар, бүт баары бар. Эмнеге даг деп тоюшпайт? Эмнеге мындай болом? Мисалы, ошол эле депутат, айылдык кеңеште депутат болом, тойбойт. Шаардык кеңеште депутат болом, райондон болом, жогорку кеңештен болом.
министр болом, президенттин жардамчысы, президент болом, анан дагы ашып кетем. Эмне үчүн төңкөрүштөр болот? Эмне үчүн көп саясатчылар түрмөгө отурса дагы амбициясын тойгузбайт? Бунун баарына күнөөлүү амбиция. Ошон үчүн амбициянын плюстары да бар да минустары бар. Кайсы убакта амбиция пайдалуу? Амбицияны кармай алган убакта. Балансты кармай алган убакта. Өзүңдү токтото алган убакта. Демек, амбицияң жок болсо, амбицияңды өстүрүшүң керек. Амбицияң көп болсо, амбицияңды токтотушуң керек. Амбицияңды өзүңдүн сапаттарыңа теңешиң керек. А мен колуман келеби? А менин ден соолугум мүмкүнчүлүгү барбы? А менин энергетикалык мүмкүнчүлүгүм барбы? А мен ошого алым жетеби, акылым жетеби? А мен ошого ыйманым жетеби? Деп ойлонуш керек. Ошондуктан, достор, амбиция жакшы. Бирок балансты сактаганды билиш керек. Видео жакса, лайк койгула, бөлүшкүлө, комментарий жазгыла жана сиздерди кызыктыра турган темаларды көтөргүлө. Жооптор тартам.